14-январда Бишкектеги Москва көчөсүндө токтоп турган BMW X6 үлгүсүндөгү автоунаанын ичинен бул жол менен 25-30 жаштагы эркек кишинин сөөгү табылды. Бул тууралуу Свердлов райондук ички иштер бөлүмүнүн басма сөз кызматы кабарлады. Аталган аймактагы милициянын нөөмөт бөлүмүнө эртең менен көчөдөгү токтоп турган автоунаанын ичинде жаткан сөөк тууралуу маалымат түшкөн. Маркумдун ким экени жана 1993-жылы төрүлгөнү аныкталды. Окуя болгон жерге райондук ички иштер бөлүмүнүн иликтөө оперативдик тобу барды. Каза болгон адамга карата кандайдыр бир күч колдонуу болгону аныкталган эмес. Окуя кылмыш жана жоруктардын реестрине катталып, соттук медициналык экспертиза дайындалды. Бүгүн 14-январда түнкү саат 3:00 20 жаштагы кыз 12-кабаттагы батирден секирип каза болду. Бул тууралуу Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда маркум Баткен облусунун Кадамжай районунун тургуну болгон. Ал кесиптик лицейдин 2-курсунда окуп жаткан. Ал бул батирде убактылуу жашап келген. Учурда кырсыктын чоо жайы иликтенип, күбөлөр суралып жатат. Биз чыкканда бул жерде бир ак, анан бир кара машина, ошол ана серви 625 машина туруптур. Ал анан ошонун крылосуна түшүп, көмкөрөсүнөн түшүптүр. Кыз көмкөрөсүнөн эки колу мындай эме кылып түшүптүр, аркасында турат. Анан биз кайсы кыз экенин деле аңдаган жокпуз. Кармаганга мүмкүн эмес болду. Тергөөчтөр бүт карап атты, бирок түшүп, кыз түшүп, эме кан агып турганы эме болду да. Анан именно мына жерге түшкөндө мына жерде турбайбы, мына кандар ошол. Анан кийин алып кетип атканда аңтарганда бияка түштү да кан. А ол теги жактагы кандар биз шыпырдык бу жерде. Ошол гана. А так мына эле жерде каны болчу да. Сиздер шыпырганда ошол жакка кетип калдыңар. Шыпырганда эми уйган кандар экен да, ошондо кетип калды. А так ал жактар кан эмес болчу. Могу эле жерде түшкөн, бети менен түшкөндөгү эле кан. Анан кийин алып кетип атканда аңтарганда анан ошол кан. А так андан башка бирок мына именно мына уйган кан мына көрүңөрбү, мына ушул жерге түшкөн. Башка эч жака түшкөн жок. 13-январдан 14-январга караган түнү түнкү саат 3:15 өткөндө Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын нөөмөт бөлүмүнө кабар келип, анда Ош шаарынын Масалиев көчөсүндөгү 44-үйдө жайгашкан көп кабаттуу үйдүн 12-кабатынан белгисиз кыз боюн таштап каза болгондугу тууралуу маалымат келген. Бул маалыматты текшерүү учурунда чындыгында эле ошол үйдө убактылуу жашаган Кадамжай районунун 2001-жылы туулган тургуну Ош шаарындагы орто окуу жайлардын биринин 2-курсунда окуган кыз экендиги аныкталды. Ал ошол убактылуу жашап жаткан 12-кабаттагы батиринин ашканасынан боюн таштап жиберген. Бүгүнкү күндө башкармалыктын кызматкерлери ал кыз кокчуктан улам каза болдубу же болбосо суицидке бардыбы, жокпу тиешелүү иш-чараларды алып барып жатышат. Ушул сааттарга алынган маалыматтарга караганда, тергөөнүн алгачкы маалыматтарына караганда, суицидке баргандыгы боюнча көбүрөөк версия айтылып жатат. Анткени ал ошол боюн таштаардын алдында өзүнүн жакын адамдарына WhatsApp мессенджер аркылуу үн менен коштошуу сөздөрүн жөнөткөндүгү аныкталды. Акыркы күндөрү коронавирус аныкталган аймактардын ичинен Бишкек 1-орунга чыгып, 12-январда кызыл зонага кирди. Саламаттык сактоо министрлигинин коомдук саламаттык сактоо бөлүмүнүн башчысы Айнура Ахматованын айтымында баш калаада вируска каршы эмдөө жай жүрүп жатат. Өлкө боюнча 14-январга карата вакцинанын 1-чи дозасын 7517, 2-чи дозасын 3494 адам алды. Жалпы 1.258.477 адам 1-чи доза менен 1.051.159 жаран коронавируска каршы 2-чи доза менен эмделди. 2020-жылдын март айынан бери мед кызматкерлердин 81%, билим берүү кызматкерлердин 78,9%, 60 жаштан жогорку курактагы жарандардын 31,5% эмдөөдөн өттү. Жарандардын 70% вакцина алгандан кийин гана жамааттык иммунитет түзүлөт, деди Ахматова. Коронавируска каршы жигердүү эмделгендер Ысык көл, Нарын, Талас, Ош облустарында байкалып, бул жол менен эмделиши керек болгон калктын 70% вакцина сайдырды. Жогорку кеңештеги Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадымаров 14-январда эртең менен башкы прокуратурага суракка кирди. Башкы көзөмөлдөөчү орган бул маалыматты бышыктады, бирок кайсы маселеге байланыштуу сурак берип жатканы тууралуу азырынча комментарий берген жок. Айрым бир такталы элек маалыматтарга караганда Мадымаров 2019-жылы Коопсуздук кеңешинин катчысы болуп турганда кол койгон кыргыз-тажик чек арасы тууралуу протоколго байланыштуу чакырылды. Ал документке ылайык кыргыз тарап
Тажикстанда 275 метр жер тилкесин 49 жылга ижарага алган. Былтыр октябрда президент Садыр Жапаров коңшу мамлекет менен чек ара чечилбей жатканын бир катар себептерин атаган. Ага Баткендеги 4 көчө тилкеси боюнча Мадумаров кол койгон протокол кедергисин тийгизип жатканын да билдирген. Талаштуу тилкелердин айынан эки өлкөнүн чек арасында чыр-чатак байма-бай болуп турат. Жогорку кеңештеги оппозициячыл Бүтүн Кыргызстан фракциясынын депутаты Орозайым Нарматова Улуттук коопсуздук комитети аны 14 январда саат 14:00 суракка чакырганын бышыктады. 13 январда жогорку кеңеште жыйын болуп жатканда кызматкерлер мага чакыруу берип кетишти. Себебин айтышкан жок, чакырууда дагы жазылбаптыр, күбө катары чакырышты. Бүгүнкү саат 4 дешкен, бирок мен макулдашып алып барабыз дегем. Себеби бүгүн бизде фракциянын жыйыны болмок, бирок менин депутаттык макамыма ылайык алар менин иш бөлмөмө келип сурап деле алышса болмок, деди депутат. Атайын кызмат буга байланыштуу азырынча комментарий бере элек. Орозайым Нарматова Мадумаров буга чейин башкы прокуратурага бир канча жолу чакыртылганын, бирок ал иш бөлмөсүнө келип суракка алышын талап кылып барбай жүргөнүн маалымдады. Фракция лидерин 14 январда эртең менен 10 чакты киши коштоп алып кетти деп укканын кошумчалады. Жамааттык коопсуздук келишим бейпилдик орнотуу миссиясынын алкагында Кыргызстанда Казакстандын Алматы шаарына барган жоокерлер 14 январда кайтып келди. Алардын Бишкектин четиндеги Ак жол өткөрмө бекетинен министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, Улуттук коопсуздук комитетинин жетекчиси Камчыбек Ташиев жана коргоо министри Бактыбек Бекболотов баштаган жетекчилер тосуп алды. Кыргызстан 7 январда Алматыга 150 жоокер жөнөткөн жана алар аталган шаардагы стратегиялык объектилердин бири жылуулук электр борборун кайтарган. Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев 11 январда ЖККнун алкагында келген жоокерлери 2 күндөн кийин кете баштаарын, бул жараян жалпысынан 10 күнгө созулаарын билдирген. Ал чет өлкөлүк аскерлердин негизги миссиясы аяктаганын, өлкөдөгү абал турукташып калганын айткан. Казакстанга ЖККнун 2000ден ашуун жоокери 250 аскер техника менен барган. Улуттук статистика комитетинин маалыматына караганда 2021 жылы бир айда кыргызстандык бир кишинин жан сактай турган минималдык каражаты 6200 сомду түзгөн. Бул сумма былтыркы жылга салыштырмалуу 17% же 910 сомго өскөн. Расмий жумушу бар адамдардын бир айлык жашоо турмушка кете турган каражаты эң чоң өлчөмдө белгиленип 7040 сом болду. Аймактардын ичинде Жалал Абад менен Талас облусунда минималдык каражат чоң суммада экени аныкталды. Кыргызстанда 2020 жылдын жаз айларынан бери инфляциянын тез темпте өсүүсү байкалып, азык-түлүк, күйүүчү майга болгон баа кескин жогорулаган. 2021 жылдын сентябрь-декабрь айларында тамак аштын баасы 7,4% кымбаттаган. 2020 жылга салыштырмалуу жан сактоочу каражат 2021 жылы 22%га өскөн.